Өспүрүм баланы билимге кызыктыруучу кеңештер. Ар бир адам жок дегенде үйүн бир жолу оңдоп түзөө ишин кылат. Ошол учурда үйдүн квадрат аянтын кантип эсептеп, канча каражат кетээрин так цифралар менен эсептеп чыгыш керек. Эгер билбесе, ашыкча түйшүк болорун балдарга айтабыз. Мисалы, бир бөлмөлүү үйгө канча паркет же обой кетээрин эсептеп чыгарып бериңиз. Балаңыз математика менен геометриянын жашоодогу ордун түшүнөт. Адабиятка кызыктыруу үчүн. Эгер балабыз көркөм адабий китептерди окугусу келбесе, адабият бул жашоонун ар кандай сыноолорунун тажрыйбасы экенин айтабыз. Ар бир автор чыгармасы аркылуу кандайдыр жашоодон алган тажрыйбасын жазып, чыгарма аркылуу бизди жашоо сабактарына үйрөтөөрүн айтабыз. Балабыз географиядан кайсы мамлекетти же кайсы бир теманы өткөн болсо, аны кызыктуу аңгемеге айлантсак болот. Маселен, ал өлкөгө саякатка чыгуу үчүн климатын, жер шартын, кайсы өлкө кандай деңиздер менен курчалганын сурайбыз. Саякатка чыгуу үчүн кандай даярдык керектигин талкуулап, болжолдуу канча акча чыгым болоорун да эсептесек, финанс сабаттуулугун да арта берет. Мектепти бүткөн соң чоң компанияларга жумушка кирүү үчүн же иштөөдө IT тармагынан проекттерди жасоо керек болот. Эгерде жаңы сайт, приложениялар менен иштей алган адистер өздөрү каалаган акчалуу жумуштарда иштей алышат. Базар шартында IT адистерине талап жогору. Эгерде балабыз чет тилдерине кызыкпаса, өзү каалаган кино, подкасттардын оригинал вариантын окуса, чынында башкача таасирдүү, кызыктуу болоорун айтабыз. Анык котормо варианты оригинал вариантына жетпей турганын түшүндүрөбүз. Андан сырткары ой жүгүртүү, креативдүү ойлонуу жөндөмү өнүгөөрүн айтабыз. Ошондой эле тил билүү, өзү каалаган акчалуу жеңил жумуштарда иштегенге сонун мүмкүнчүлүк экендигин түшүндүрөбүз. Эгерде балаңыз билимдин баалуулугун билбей, же телефон карап алып, тартынып, достуш албаган жана башка кандайдыр бир көйгөйлөрү болсо, кызыктуу мектеп аттуу курсуна чакырабыз. Берилген маалымат сиз үчүн пайдалуу болсо, же кандайдыр бир сунуштарыңыз болсо, комментарийга жазыңыз. Бул биз үчүн өтө маанилүү.